2025-жылдын 27 сентябрь күнү Жети Көз районунун Барскон айылынын тургуну 1985-жылы туулган арыз менен кайрылган. Арызында 2008-жылы туулган кызы М.А. аттуу кызы Каракол шаарына курбу кызыныкына барып келгенде чыгып кеткен бойдон дайынсыз болуп жаткандыгын билдирген. Бул факты Жети Көз райондук ички иштер бөлүмүнүн маалымат электрондук журналына катталган. Текшерүүштөрү башталган. Текшерүүштердин жүрүшүндө алынган маалымат боюнча Кыргыз Республикасы Иштер министрликтин кылмыш иликтөө башкы башкармалыгынын кызматкерлери жана Ысык-Көл областтык ички иштер башкармалыгынын кызматкерлери тарабынан жүргүзүлгөн ыкчам иштердин натыйжасында 1984-жылы туулган АК аттуу жаран кармалган жана бул факты боюнча Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 122 беренеси менен адам өлтүрүү фактысы менен кылмыш иши козголуп, текшерүүштердин жүрүшүндө М.А. аттуу жаранды күч колдонуп зордуктап өлтүрүп салганы аныкталган. Азыркы учурда тийиштүү экспертизалар жүргүзүлүп, шектүү катарында кармалган АК аттуу жаран 96 берененин негизинде камакка алынды.